Айдар эмнеге кечинде бетти жууп болуш керек. Баарыбыз аны билебиз, бетти жууш керек эле деп, бирок кечине баары бир өлсүрүп кетсин деп туруп жатып алабыз. Бул туура эмес. Анткени эртең менен турганда бет таза. Бетте болгону гана май бездерин жана тер бездерин жанагы иштетип чыккан заттары бар. Анан күндүз кээбирөөк макияж колдонот, кээбирөөк колдонбойт. Анан май без иштейт, тер без иштейт, эшикке чыгасыңар күндүн нуру тиет, жана кычкылдандыруу, стресстен чыккан ар кандай клеткалар болот, өлүк клеткаларыбыз чыгат, кир толот, чаң толот, ар кандай сырттан өтүп бараткан нерселердин баары жабышат. Анан кечин үйгө келгенде бетте ноундай катмар биз көрбөгөн маска. Силер билбеген пайдалуу эмес зыян маска болот. Смог кышында. Анан ошо менен бетимде макияж жок да деп туруп эле бетти барып суу менен чамдуулап туруп үстүнө жатып алабыз. Анан эмне болот? Анан тери дем албайт. Анан тери стресс болот, тери нерв болот. Силер уктап жата бересиңер. Түнчүндө тери калыбына келиш керек. Орустар айтканда восстанавливаться этиш керек. Силердин териңер калыбына келбейт, эс албайт. Эс албаган адам жиндейт жана тез картаят. Ошондой эле териңерди, мисалы, мен доктор Сагынбаева косметикасын гель для умывания, гидрофилка жана тониги менен кечинде тазалоону сунуш.